Turmuş сабагы. Токойдогу топ жаныбарлардын ичинде жаш бир бугу да жашайт эле. Күн өткөн сайын бул бугунун мүйүзү бутактанып, көз жоосун алчудай кооз болуп чоңоет. Бул жаш бугунун жанына мүйүзү кичинекей жана жапайы эчкелер, камандар жана башка токой жаныбарлары келип калышса, бугу аларды мыскылдап күлөт эле. Өзүнө өзгөчө кооз болуп чоңоюп келе жаткан мүйүзүнө маашырканып, текебердене баштайт. Бирок бул бугунун да өзүнө жараша арманы бар эле. Алты сан аман болсо да, жайбаракат турмушта жадырап жайнап өмүр сүрүп жүрсө да, бул жаш бугу өзүнүн ичке буттарына нааразы эле. Буттарынын ичке болгондугу ага такыр жакчу эмес. Эч кимге айтпаса да, ушундай дардайган сонун мүйүзүм туруп, кантип эле мындай ипичке буттарым бар деп өзүн өзү жемелеп коймой адаты да бар эле. Күндөрдүн биринде токойдон өрт чыгып, жаныбарлардын баары качып калышат. Жаш бугу да башкаларга кошулуп качып жөнөйт. Ошондо ал жактырбаган ипичке буттары шамалдай сызып, бардык жаныбарлардын алдына чыгып кетет. Бирок ошол убакта анын сыймыгы болгон кооз мүйүзү калың бактын бутактарына илинип калат. Жаш бугу мүйүзүн чыгарам деп жулкунуп жатып, мүйүзүн ого бетер чейелештирип алат. Жаныбарлардын баары качып кетишет. Өрт болсо, улам жакындай берет. Ошентип, жаш бугу жактырбаган ичке сулуу эмес буттары ага кыйын кезде канчалык жардам бергенин, ал эми текеберленип, эч кимге теңебей сыймыктанып жүргөн сулуу мүйүзү аны өлүмгө кириптер кылганын ойлоп, арман кылат. Тек жүргөндөр күнөөдөн соо турбайбы? Текеберде келдешкес жоо турбайбы? Бөлүшүү, көмөктөшүү. Андыктан видеону жакындарыңыз менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.